Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы теманын ысымы Атила, кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү болсо карайдыган маселебиз тилдердин тарыхый окшоштугу. Эми мен тилдердин тарыхый окшоштугу деп айтып кетип атам. Мен эки тил, немис тил, анан кыргыз тил. Биринчи айтып кетиш керек, бул эки тил, немис тил, кыргыз тил эч кандай тууганчылыгы жок. Эч кандай. Экөө башка жерден таркаган. Немис тил таркады дейт. Эми тиги Крым жактан же Кичи Азиядан таркады дейт. Герман тилдеринин тобу. Кыргыз тили болсо бул Алтайдан таркады деп окумуштуулар жазып атышат. Бул түрк тилдеринин мүчөсү. Эми конкреттүү түрдө немис тил таандык чоң индо-европалык тилдердин тобуна, анын ичинен герман тилдеринин тобуна, анын ичинен батыш герман тилдеринин тобуна. Кыргыз тил болсо таандык чоң Урал, Алтай тилдеринин тобуна, анын ичинен гун тилдеринин тобуна, анын ичинен чыгыш гун тилдеринин тобуна, кыргыз кыпчак группасына, кыргыз кыпчак бөлүгүнө. Эми ошо менен немис тил менен кыргыз тил эч кандай тууганчылыгы жок. Экөө башка жерден таркады, башка фонетикасы, грамматикасы, типологиясы баары башкача. Бирок окшоштугу болуп атат. Окшоштугу болгону бул эми мен канча жолу айтып кеттим. Бул лекцияларда дагы бир жолу айтайын. Окшоштугу болгону анткени вундар 21 урууга, элге бөлүнгөн. Ошонун көпчүлүгү байыркы түрк тилче же гун тилинде же кыргыз кыпчак тилинде сүйлөгөн. Ошо тилдин ысымы дагы бир ысымы бар, гун тили деп. Аны тарыхчылар, анан жана окумуштуулар жазып атат. Ушундай окумуштуулар Баскаков, Советский Союзда мезгилиндеги академик, дагы Теңишев академик, дагы башкалар жазып атышат, көп адамдар жазып атышат. Ушул деген гун тили бул байыркы кыргыз кыпчак тили деп жазып атышат. Анан ошо менен 21 уруунун көпчүлүгү 3-төн 2 бөлүгү байыркы кыргыз же байыркы гун тилинде сүйлөсө, готтор болсо, готтор бүгүнкү немистердин бабалары, алар болсо байыркы герман тилдеринде сүйлөгөн. Ошо менен байыркы кыргыз кыпчак тили, анан байыркы гот тили экөө бири-бири менен ошо тилдерди сүйлөгөн адамдар бир мамлекетте жашап, гун каганатында бирге жүрүп, бирге катнаш түзүп, ошо менен тилдер бири-бирине сиңип кетти. Грамматикасында, фонетикасында жана лексикасында. Эми биринчи дагы бир айтып кетейин. Эми гун тили деп айтып атам мен. Гун тили бул деген байыркы кыргыз кыпчак тили деп. Гун тили бүгүнкү кыргыз тилге түздөн түз тиешеси бар. Түздөн түз. Анткени байыркы гун тили бүгүнкү кыргыз тилинин чоң атасы деп айтса болот. Теги бабасы. Мына эмени карап көрөлү. Урал Алтай тилдеринин таркаган схемасын. Бул схеманы, мындай схемалар көп түзүлөт. Көп. Мен билгенден бир 20-30 схема бар. Бирок бул схема биздин белгилүү окумуштуу кыргыз тилчи профессор Карбоз Дыйканов түзгөн. Ал киши муну түзгөндө бүт баарын изилдеп чыккан, абдан көп эмелери бар. Өзүнүн иштеп чыккан иштери бар бул эмеде, бул аймакта. Ошону изилдеп, анан мындай жазып чыккан. Гун тили кийинирээк огуз тилге айланат, анан кийин туран тилге айланат. Анан түздөн түз бүгүнкү кыргыз тили болуп чыгат. Түздөн түз мына кыргыз тили болуп чыгат. Түздөн түз гун тили бүгүнкү кыргыз тили болуп түздөн түз болуп чыгат.
Мұны жазған біздің белгілі оқымышту Қарбоз Дыйқанов марқұм абдан чоң белгілі қырғыз тілші болчу. Тығылық тілін тарихын izlеген. Эми дагы бир айтып кетейин, кандай уруулар гундардын арасында болгон. Айрымдарын эле, мисалы, Кыргыз, Кыпчак, Сабыр, Динлин, Бурут, Биттагур, Акатсыр, Виттор, Хунугур жана башкалары. Бул бардыгы 21 эл же уруу. Герман тилдеринде, ошондо герман тилдери сүйлөгөн адамдар, готтор, мындай урууларга бөлүнгөн. Остготтор, герулдар, гепиттер, ругилер, тюрингенцилер, турцилингтер, скирлер жана башкалар болгону 12 уруу же 12 эл. Дагы айтып кетиш керек, анткени кийин дагы айтам, гун тилдери жана гот тилдери жалаң эле бири-бири менен шайкештикти көрсөтпөй, дагы үчүнчү тилдери менен шайкештикти көрсөттү. Ал жанагы славяндардын тилдери, байыркы славян тили. Бул жерде дагы 7 славяндын уруулардын ысымы тарыхта бар. Анттар, венеттер, кроаттар, кривичтер, древляндар, росомондор, росиндер. Эми бүгүнкү кыргыз тил бул болсо байыркы кыргыз кыпчак же гун тилден таркаган. Түздөн түз ошого тиешеси бар. Бүгүнкү немис тил болсо байыркы герман тилдеринен таркаган, түздөн түз ошо готторго тиешеси бар. Эми айтып кетейин, кандай бир эми тиешеси бар болгондо тилдер кандай окшоштуктарды, шайкештиктерди көрсөтөт. Эми биринчи түрдө фонетикада көрсөтөт. Эми карап көрөлү. Мына башка тилдерде бул жок. Бирок бүгүнкү немис тили байыркы гот тили, бүгүнкү кыргыз тили байыркы гун тили. Мындай шайкештиктер бар экен. Үндүүлөр эки түрдө экен. Созулган үндүүлөр, кыска үндүүлөр. Мисалы а, о, у, ü, ö, Бүгүн бул кыргыз тилде де бар, немис тилде де бар. Андан тышкары эч кандай тилде жок фонема, үнсүз фонема ң деген кыргыз тилде бар, немис тилде бар. Маңка, баңы, ң деген фонема эч жерде оор жок бачы. Такыр жок. Биз эки тилде, кыргыз тилде, немис тилде бүгүн ңсы бар. Андан тышкары бул фонетика жагында, грамматика тарабында мындай аффикстер бар. Эр деген аффикс көрсөтөт, эр деген аффикс кишини, адамды, эркек кишини көрсөтөт. Мисалы, ишкер, данекер, кылмышкер, же немис тилинде арбайтер, фарер, мотарер, башка тилдерде бул жок. Дагы мындай эркелетүү аффикс бар кыргыз тилинде. Байыркы гун тилинде болгон, анан гот тилинде де болгон, бүгүн немис тилинде де бар эркелетүү аффикс. Ке дейт. Мурун кен болчу. Боке, бокен, каке, какен, какен, каке. Бүгүн де бар. Боке, каке. Ошол эркелетүү аффикс гун тилинде де, бүгүнкү кыргыз тилинде де бүгүн бар. Мурун болчу гот тилинде, бүгүн бар немис тилинде. Бирок кичине башкача болуп кетти, кичине алмашып кетти. Кичине эле сапаты. Бирок ошол эле ке. Житерке болсо гот тилинде, петерке бүгүн житершен, петершен болуп калды. Бирок мааниси бир, эркелетүү аффикс бул. Кыргыз тилинде, немис тилинде. Бирок баарынан көп шайкештиктер, окшоштуктар лексикада болот, сөздүктө болот. Анткени сөздүк деген күндө пайдаланат. Эки тилдер сөздүктү пайдаланат. Ошо эки эмеле сөздүктү сүйлөйт. Аны ошо менен окшоштуктар тапса абдан көп бүгүнкү.
Мисалы, Амиан фон Бек деген тарихи роман жазған киши 4 томдугу бар экен. Гунне деген 4 томдугу орыс тілде жазылып тұр. Ошо 4 томдугунда мен bir 350 сөз таптым. Кыргыз тилинде анын бабасына гун тили, немис тилинде анын бабасы гот тилинде таптым. 350 сөз. Ал көпчүлүгү окшош бири-бирине. Окшош болгондо да жанагы айтылышы боюнча фонетика жагы, артикуляция жагы, экинчиси мааниси боюнча окшош. Эки тарабы тең окшош. Фонетика тарабы, мааниси тарабы. Эми алыска барбай эле мына китепти алалы. Мына китеп Герман Шрайбер, белгилүү изилдөөчү, гундарды изилдеген. 57-жылы чыккан бул китеп. Дехунен дейт, классикалык эмгек. Мына бул жерде түш мындай сүрөт бар. Бул сүрөт мына жазылып турат. Rekonstruktion eines hunischen Lagers mit vorbeiziehender Karawane. Гун лагердин түзүлүшүнүн реконструкциясы жанында бир кербен өтүп атат. Бул мындай карап көрсөк, биздин эле кыргыздардын көчү. Биздики эле. Биздин эле сүрөттөрдү алгыла, ушундай тамай окшош да. Биздики гундар 4-кылымдагы сүрөт бул. Эми 4-кылымда сүрөт болгон эмес деп ойлобогула, Христосту тарчы. Сүрөттөр бар болчу. Мына биринчи ушул жайгашкан жерде жорт дейт. Гун тилинде жорт дейт экен. Бүгүн кыргыз тилинде журт дейбиз. Гот тилинде бул жер жорт экен. Бүгүн немис тили орт дейт. Жер деген сөздү. Кичине эле айырмасы бар, кичине эле. Бирок ал закон ченемдүүлүк боюнча фонетика кылымдарда өзгөрөт. Жирси болсо ог өтүп кетет. Жорт, орт. Экинчиси ушул түз жер гун тилинде тала экен, кыргыз тилинде тала. Гот тилинде таале, бүгүн немис тилинде таал дейт. Же ушул боз үйлөрдү гун тилинде көч дейт экен. Бүгүн деле кыргыз тилинде көч дейт. Гот тилинде көччө, бүгүн немис тилинде бар кутчан. Же мына жерде адамдар бар. Адамдар турат. Адамдардын ысымы улут экен. Бир элге таандык адамдар улут экен. Гун тилинде бүгүн кыргыз тилинде улут, гот тилинде улут экен. Бүгүн немис тилинде лойте болуп калды. Бешинчи, эркек кишилерди бул жерде мына сүрөттө көрсөтүлгөн эркек кишилерди гун тилинде ман дечи экен. Кыргыз тилинде де калды ман, бирок аффикс болуп калды. Мындай маанилүү аффикс болуп калды. Күйөрман, билерман, окурман деген сөздөрдө ман калып калды. Гот тили да ман дейт, немис тили да бүгүн ман дейт, англосакс тили алда гот тилден таркаган мен дейт. Же эркек кишилерде дагы дейт. Кыргыз тилинде бүгүн дейт, же эркек дейт. Тек деген эмеси кошулуп калды, аффикси же эркек. Гот тилинде дейт. Хасы кошулуп калды, тыгыш. Немис тилинде бүгүн дейт. Же аялдарды гун тилинде хатун дечи экен. Кыргыз тилинде бүгүн катын деген сөз бар. Гот тилинде гатун экен. Бүгүн немис тилинде гатин аялды. Бойго жеткен эркектерди же балдарды, кыздарды бой дечи экен гун тилинде. Эркек бала болсо, анда ал бойго жеткен согушка даяр, салгылашууларга даяр бала, аскерге даяр бала бой дейт. Же кыз болсо, анда турмуш курганга даяр деген мааниде да бой. Гот тилинде де бой бар экен. Бүгүн англосакс тилинде бой калып калды. Англосакс тилинде бой дейт. Кавбой, кау деген уй, бой, эме жанагы бала уйду багып баккан же уйду кайтарып жүргөн баланы кавбой дейт. Же 9-чу мал. Гун тилинде, бүгүн кыргыз тилинде малдын эки баалысы бар экен. Биринчи мал, жаны бар, мал. Уй, кой, эчки, бука. Экинчиси эсеп, малдын эсеби. Бир малым бар, эки малым бар, 3 малым бар. Гот тилинде де мал бар экен. Эки мааниде. Бүгүн немис тилинде мал деген бир эле мааниде калып калды, эсеп деген. Ein mal, zwei mal, drei mal дейт, эсеп. 10-чу кай мал. Мына турган төөнү гун тилинде кай мал дечкен, бүгүн кыргыз тилинде кай мал дейт. Ошо менен гун тилинде кай мал, кыргыз тилинде бүгүн каймал, гот тилинде камел,
неміс тілінде бүгін камеле, англосакс тілінде кемел. Же өкіс дейді. Бүгін қырғыз тілінде өгіс дейді. Гот тілінде окус екен. Бүгін неміс тілінде оксе дейді. Англосакс тілінде окс дейді. Же құт деген сөз. Бүгін қырғыз тілінде құт деген бар. Жақсы деген мағынеде. Гот тілінде кут екен. Неміс тілінде бүгін гуд. 350 сөзде бар. Оқшаш. Неміс тілінде, қырғыз тілінде бүгінгі. Мысалы, гун тілінде гальтен, қырғыз тілінде алтын, гот тілінде гальтен, неміс тілінде голден, англосакс тілінде голд, де, гун тілінде де, жаса деген сөз, жаса, сүйлө, қыл деген сөз, қырғыз тілінде де деген, сүйлө деген сөз, гот тілінде де, англосакс тілінде до, же ебол, гун тілінде, қырғыз тілінде бол деген сөз, гот тілінде ябол, неміс тілінде бүгін явол. Же қала, қырғыз тілінде қала, шар деген сөз. Гот тілінде кале, неміс тілінде бүгін халле, англосакс тілінде хол. Кама, қырғыз тілінде кеме, гот тілінде каме, кеме деген сөз. Екі мағынасы бар. Біреуі жаңағы чоң қайық, екіншісі дария. Мына гот тілінде каме деген дария деген мағынада келді. Анан Кембридж деген қалып қалдық. Англосакс тілінде кем деген бридж деген көпірі, дарияның үстіндегі, же суын үстіндегі көпірі. Кембридж. Же гун тілінде қарта, қырғыз тілінде қарт, мысалы қарт бөрі. Гот тілінде қарта, неміс тілінде қарт, англосакс тілінде хат. Же нама, қырғыз тілінде нам, гот тілінде нама, неміс тілінде намы, англосакс тілінде нейм. Же гун тілінде сорпа, қырғыз тілінде сорпо, гот тілінде сорпе, неміс тілінде супе, англосакс тілінде соуп. Же гун тілінде телмеч, телмеч деген қотармачу. Қырғыз тілінде тілмеч, гот тілінде долмеч, неміс тілінде бүгін долмеч, қотармачун долмеч дейді. Же гун тілінде хаса, қырғыз тілінде қас, гот тілінде хаса, неміс тілінде бүгін хас. Хас деген душман деген сөз. А душман деген кейін біз 14-15 ғылымда алдық, аны Иран тілінен алдық душман деген. Ал біздің сөз емес, нақта қырғыздың байырқы гун тілден тарқаған сөз, оны қас. Же гун тілінде шекери, қырғыз тілі шекер, гот тілі шекери, неміс тілі цукер, англосакс тілі шуга. Осыменен мына көріп отырсыз, қандай шайкестіктер тура келеді бұл жерде болып отыр. Дағы айтып кетелі. El oyun деген сөз бар. El oyun. El oyun деген мағынеде, осындай мағынеде сөз бар түрк тілдерінде. El oyun деген ал бүгін англосакс тілінде гун тілінен тарқаған, готтар алған el oyun англосакс тілінде Halloween болып қалды. Halloween деп. Бірақ алар кішкене басқаша қылып қойды ал Halloweenді. А el oyun осындай жаңа спорт ойындар бүгін түрк тілдерінің арасында қалды. Мысалы Алтай емелдерде улуттарда осындай ел ойын ұшаққа шейін бар. Алтайда. Ат шапмай, жан батмай, оодарыш, күреш, осындай ел ойын дейді. Спорт ойындарды, ел ойын дейді. Англосакс тілінде кішкене басқаша қылып қойды. Алар жаңа мұндай айтқанда басқа мағынеге кетіп қалды ел ойынды. Ошо менен бүгүнкү лекция ұзыққаныңарға чоң рахмат. Саламат болуңуз.